Я Кубатов Хайрат, набрал 221 балл. Я закончила 26-ю школу и набрала 223 балла на этом тестировании ОРТ. Я закончил 61-ю школу, и у меня 225 баллов. Меня зовут Очрек, у меня в этом году 232 балла. Меня зовут Бакиева Роксане, у меня 225 баллов. Меня зовут Бекибаева Игорим, я набрала на ОРТ 225 баллов. Меня зовут Тарабаев Нурсиит, я закончил 61-ю школу. Я готовился к ОРТ только 2 месяца. Мне не понадобилось так долго готовиться, потому что в нашей школе очень хорошие знания даются, очень сильная база. У нас требования очень высокие, и учителя у нас тоже хорошие, все предметники. Они помогали нам готовиться. С математикой мне было легко, потому что у нас физмат. У нас математически всегда тяжелые задания, и на ОРТ мне было легко. А вы ожидали, что получите самый высокий балл ОРТ? Что самый высокий не ожидал, что золотой получу я ожидал. Примерно сколько баллов вы рассчитываете? Я думал, что будет 225, где-то так. А вы уже выбрали высшее учебное заведение и факультет? Да, я пойду в Алатау на электронику и наноэлектронику. Эта тема мне очень интересна. Я Кубатов Хайрат, я учился в Новопавловской первой школе. Набрал 221 балл. Учился, в принципе, хорошо, на 4-5, но в основном у меня сильная была математика. Подготовка к ОРТ у меня заняла 3 месяца, но интенсивно я начал готовиться именно к золотому лишь в последнем месяце. Когда я увидел, что на пробных я набирал хороший балл, 200 было один раз, 190, я понял, что если я постараюсь, то я могу попробовать получить золотой. Меня зовут Алпатская Елизавета, я училась 10-11 класс в школе Harvard International School. Ну, я ожидала, потому что я готовилась. На пробниках там где-то 230 выходила. Я все равно обрадовалась, потому что могло и не получиться же. С 10 класса я узнала про ОРТ, там начала пробники писать. Вот, потом под конец 11 класса еще на курсы походила с School Club. И в школе еще дополнительные уроки ОРТ у нас есть. Чтобы подготовиться к ОРТ, надо решать много пробников и понять саму структуру и логику теста. Меня зовут Шерабдинова Айдай, я закончила 26-ю школу и набрала 223 балла на этом тестировании ОРТ. Начала подготовку я с февраля месяца, начала ходить на курсы, то есть буквально 2-3 месяца готовилась. Потому что до этого я готовилась к экзамену Алтын Тамга и также его подтвердила. До этого я готовилась к Олимпиаде по биологии и также являюсь олимпиадницей и призером районной олимпиады. К ОРТ я готовилась 2-3 месяца, но я готовилась каждый день, ходила также на курсы и неустанно занималась. Здравствуйте, меня зовут Арлен Сейталиев, я закончил 61-ю школу, и у меня 225 баллов. Конкретно эту цифру я, конечно, не мог ожидать, но я рассчитывал именно получить золотой сертификат, чтобы поступить в АУЦ. В другие вузы у меня особого желания не было поступать. Я считаю, что именно для моей специальности АУЦ это лучший вариант. А какая специальность? Прикладная математика и информатика. Меня зовут Очрек, у меня в этом году 232 балла, я окончила 70-ю школу, но до этого училась в 69-й и в 11-й школах. К ОРТ я готовилась довольно не так уж и долго, 2,5 месяца, но могу сказать, что готовилась довольно эффективно. Многие люди думают, что они не наберут золотой сертификат. Иногда я даже встречаю людей, которые говорят, да, мне хотя бы проходной набрать, потому что я все равно золотой не получу, в чем разница, по-любому на бюджет не поступлю. Я с этим не согласна, ребят. Золотой сертификат набирают не суперумные люди. Вы просто посчитайте. Количество заданий, количество времени остается на одно задание меньше одной минуты. Соответственно, вряд ли вам будут давать задания, которые будут такими, которые может решить только Эйнштейн с IQ 200+. Наоборот, чем легче логика, чем она понятнее, тем вам легче будет найти правильный ответ. Я хочу сказать, что усердие и труд все перетрут, поэтому главное постараться, и у вас все получится. Так, меня зовут Бакиева Роксане, я закончила СОЖ КРСУ, это школа при КРСУ имени Бориса Ельцина, у меня 225 баллов. Я писала тесты до этого от СУМО и от
курсов, куда я ходила. И, в принципе, даже за самые сложные тесты я набирала около 220 баллов. Меня зовут Бекибаева Айгерим, я из 66-й школы, и я набрала на ОРТ 225 баллов. Я ожидала немного больше, но я все равно рада, потому что все равно у меня были сомнения, то, что, возможно, кто знает, я не получу, и поэтому это тоже, думаю, очень хороший результат и то, чем можно гордиться. Готовилась целый год в 11 классе. Получается, с начала года я готовилась усиленно по математике, потому что брала предметный, и готовилась с репетитором Майра Меде. А также с января, получается, я готовилась по кыргызскому, потому что у меня в целом была хорошая база, и я ходила на олимпиады по кыргызскому языку. Саламатсыздарбы, урматтуу бүтүрүүчүлөр, кымбаттуу Кыргызстандын келечек ээлери. Эң алды менен балалыктоордун өмүр бою эсте кала турган бөлүгүн мектеп жылдарын артка калтырып, билим уясынан учуп чыгышыңар менен баарыңарды чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Улуу ойчул Юсуп Баласагын бабабыздын билим бийик түгөнбөс, окуулук, адамда ушул эки артыкчылык деген накыл кебиндей мектепте алган билимиңер жашооңордун бекем пайдалуу болуп, өмүр бою артыкчылык берет. Силер бекем пайдалуу түптөп турмуш жолуна аттандыңар, сапарыңар байсалдуу болсун демекчимин. Өлкөбүздүн мектептериндеги жалпы билим берүү сапатына токтоло турган болсок, өткөн жылы жалпы республикалык тестирлөөгө катышкандардын орточо баллы 19,8 болсо, быйыл 121,9 балга чейин жогорулады. Бул акыркы 10 жылдагы көрсөткүчтөргө салыштырмалуу экинчи жакшы көрсөткүч болуп калды. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, быйыл өлкө боюнча жалпы республикалык тестирлөөгө жалпысынан 50 миңге жакын бүтүрүүчүлөр катышыптыр. Ошолордун арасынан мыкты даярдыгыңарды далилдеп, алдыга суурулуп чыгып, алтын сертификаттарга ээ болдуңуздар. Бул силердин окуткан эже агайларыңардын жана албетте ата-энеңердин эмгегинин үзүрү деп эсептейм. Мугалимдин ар сабактагы эмгеги жана ата-эненин ар күнү көңүл буруусу балдардын окууга болгон кызыгуусун арттырып, ой жүгүртүү маданиятын тарбиялап, эң башкысы жеңишке болгон эрктүүлүгүн калыптандырат. Ошондуктан мектеп мугалимдери менен ата-энелерге терең ыраазычылыгымды билдире кетейин. Себеби коомубузга канчалык көп билимдүү жаштар кошулса, өлкөбүздүн өнүгүүсү ошончолук ыкчамдайт. Бүгүнкү күндө өлкөбүз өнүгүүгө ишенимдүү кадам таштап, бир катар ири долбоорлорду баштап, келечекке дымактуу пландар менен бара жатабыз. Башталган долбоорлордун бардыгы мамлекетибиздин ар тараптан өнүгүүсүнө, ар бир кыргыз жаранынын татыктуу жашоосун камсыз кылууга багытталган. Алардын ичинде билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, илим тармагын жандандыруу, ошондой эле жаштардын дараметин арттыруу маселелери бар. Анткени бүгүнкү ыкчам өнүгүп жаткан доордо келечек билимдүү жаштардын колунда болоору таптаана көрүнүп калды. Ошондуктан биз жаштарыбыздын сапаттуу билим алышына көңүл буруп, жаңы замандын балдарына жаңыча мамиле кылуунун аракетин көрүүбүз. Билим берүү чөйрөсүндөгү өлкө саясатынын артыкчылыктуу багыттарынын бири жаштарды жана келечек муундарды окутуу үчүн ыңгайлуу заманбап шарттарды түзүү. Мамлекет жылдан жылга өлкөнүн келечек муундары сапаттуу, заманбап билим алуусу менен катар, аларды ата-баба наркы менен татыктуу тарбиялоого дагы басым жасай баштадык. Кыргызстан бүгүнкү күндө таланттуу, чыгармачыл жана демилгелүү, жаңыча көз карашы жана кызыктуу идеялары бар жаштарга бай. Мына ушундай зирек жаштарыбызга кыргыз эли канча кылымдарды басып өтсө дагы өз наркын, каада салтын, үрп адатын эмне үчүн жоготпой келатканын, алардын маани маңызын, бүгүнкү күндөгү актуалдуулугун, жаркын келечекке шамчырак болуп, туура жол көрсөтөрүн биз улуу муун чечмелеп,
түшүндүрүп берип турушубуз абзел. Ошондо гана биздин билгир жаштарыбыздын дараметин, ор куштаган энергиясын туура багытка салып, аларга туура жол көрсөткөн болобуз. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан республиканын бардык аймактарында балдар үчүн камкордук көрүлүп, бардык шарттары бар жаңы мектептер курулуп жатат. Балдарыбыз ушундай заманбап мектептерге билим алышы биздин башкы максатыбыз жана тилегибиз болчу. Бүгүнкү салтанатта ата-энелер менен урматтуу ага-эжелерге кайрылып кетүүнү дагы эп көрүп турам. Бүгүн алтын сертификат алган балдарыбыздын жүзүндөгү кубанычты көрүп, ошондой эле билим берүүнүн сапаттары боюнча жүргүзүлгөн сынактардын жыйынтыктарын байкап, жаштардын билимге болгон кызыгуусу жыл сайын өсүп баратканын канааттануу менен белгилеп кетким келип турат. Ар бир өлкөнүн өнүгүшү анын жарандарынын адеп абийирине, таалим тарбиясына жана алган билимине байланыштуу деп тегин жерден айтылбаган. Эң биринчи таалим тарбия мерчемдер үй бүлөдө, бала бакчада жана мектепте калыптанары баарыбызга маалым. Бирок ошол үй бүлөдө, бала бакчада, мектептерде кандай тарбия, кандай билим берип жатканы бул башка маселе, бул ойлондуруучу жагдай. Азыркы жаштар мобилдүүлүгү жана жигердүүлүгү менен тез өзгөрүлүп жаткан коомго оңой адаптация болушу зарыл. Буга эң алды менен ата-энелер, тарбиячылар жана мугалимдер өтө чоң маани бериши кажет. Балдарыбыздын тез өнүгүп жаткан дүйнө агымынын терс жактарына кошулуусуна тоскоол болуп, жакшы жактарына аралашуусу түздөн-түз сиздердин эмгегиңиздерден көз каранды. Урматтуу достор, ар бир мектептеги болобу же окуу жайдагы болобу, улам кийинки мууну өзлөрүнө чейинкилерден окуган билим уясынын альма-материнин атын чыгаруу эстафетасын татыктуу кабыл алышы керек. Силерге дагы дал ушундай сыймыктуу вазыйфа турат. Окуган мектебиңердин сыймыгы болдуңар, эми тандаган окуу жайыңардын сыймыктуу болууга, андан соң өз өлкөңөрдүн сыймыгы болууга тийишсиңер. Ошентип муңундардын байланышы үзүлбөй уланып кете берет. Мындай вазифаны үзбөй улаган билимдүү жаштары бар элдин тарыхта изи жоголбойт. Мына силердин колуңарда алтын сертификат турат. Бул сертификат силерге чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачып атат. Силер үчүн Кыргызстандагы бардык окуу жайларынын эшиги ачык. Бюджеттик негизде каалаган окуу жайыңардан окуй аласыңар. Араңарда чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшыра тургандагы балдар, кыздар бар албетте. Бул дагы жакшы көрүнүш. Эң башкысы келечекте чет жерден алган билимиңер менен өз мекениңерге келип, өлкөңөрдүн өнүгүшүнө салым кошуу канчалык маанилүү, канчалык сыймыктуу экенин унутпашыңыздар керек. Кыргыз мамлекетинин келечеги сиздердин колуңуздарда. Мен сиздерге Кыргыз Республикасынын өнүгүүсүнө, башка өнүккөн мамлекеттердин катарынан орун алышына өз салымыңарды кошот деп бекем ишенем. Дагы бир жолу ийгилигиңер, алтын сертификаттарыңар куттуу болсун. Силерге жакшы маанай жана келечек жаркын маанай каалаймын. Дайыма ишиңиздерде, турмуш жолуңуздарда ийгиликтер коштоп жүрө берсин сиздерге.